Assalamu алейкум экендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москвадагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири миграционка, миграционун артындагы печать койдуруу. Анткени акыркы моменттерде кыргыздарды печать коюп берем деп эле алдагандар көбөйүп кетти. Мисалы, любой эле киши ошол печатты сатып алып туруп, миграцияны кое берсе деле болот. Аны мен деле кылып берем да, мисалычы 15 миң алып. Ошондой көйгөйлөрдүн бирин таап атабыз. Азыр бир кызды, келинби же кызбы? Билбейм, эми келин да. Салам алейкум, Кеша. Кешаны тааныйсыздар, Гапаров, Кеша. Айтып берчи өзүң. Келтирип койчу баягы, кандай болуп атат? Короче, ассаламу алейкум. Бир 2 жума мурун мен бир группага кошулуп калдым да. Ссылка аркылуу эле тарап, WhatsApp'тан тарап келе берет го. Ошол жерде мына азыр окуп берейин да, названиясынчы. Эме деген. Ошо консультант Назира документ. Назира документ. Ичинде 500 адам бар экен. 509 адам бар экен. 509 адам бар да. Ана мен ал жерден эч ким башынан мындай эле угуп коюп аттым да, анча мынча голосторду угуп, анан байкасам аябай крупно да. Барып печать койдургандар, анан бул өзү МВДга койдурам деп, бул өзү эже дагы, эже деп кое берелим. Мындай өтө кооз сүйлөйт экен да, баягы элди ишендирипчи. А мен ошол нерсени байкап калып, анан группадан темага кошулуп калдым да. Ал эже кичинекей акча албайт экен. Реестрден чыгарат экен, печать басып берет экен, ошого 35 миң алат экен. 35 миң. Если бөлүп санаганда реестри 15 или 13, анан калганы договор 4 миң. 3 миң 4 миң договор, анан дагы 13 миңи эме печать болуп эсептелинет экен да. По отдельно кылдырсаң да болот экен да. Ал жерде өтө көп адам кылдырган да. Анан мен суроо берип калдым да, эже ушул койгон печаттар базадан чыгабы депчи. Ушундай темадан кошулуп калды да. Анан ал эже баштады, ал базадан конечно чыгат, бирок аны базадан текшерткенде көрүнбөйт дегенде эле мен сразу шек санадым да. Анан мен баштадым. Измо печать койгондо базага кирет, адам түшүнбөйт, мурдагы эле регистрация сыяктуучу. Ушу печать коюлгандан кийин ушу печатты текшерсе болот да, базада бар жогунчу. Мисалычы ошону элдер билишеби негизи? Мына минут айтат. Сен текшерте албайсың, эч ким текшерте албайт. Границадан гана текшерте албайсың деп атат да. А по идее бул базадан салганда чыгат да. Анан текшерте албайсың деген аны мен айтам бака. Любой бир печать басылган миграционка жиберсеңиз, мен сизге текшертип берем. МВДдан текшерте албайсыңар никакой. Мына граница деп турбайбы? Анан жибер дедим, мен жибер десем мына өзүнүнбү же мындай оригинал печать жиберип койду да, өзү жасабаган. Башка эле миграционканычы. Өзүнүкүн жибербей койду. Ошол кыскасы. Группада жамаат печать койдургандан кийин базадан текшертип алгыла. Бул базада болот. Бул печать деген, бул печать боюнча мен кичине түшүнүк айтып коеюн. Бул печать деген мурдагы эле регистрация. Мурда биз базадан текшергенде регистрациялар чыкчу эле го, ошол эле базада. Ал мына печать чыгат. Печаттын аркасында, миграционканын аркасында печать басылганда ошол жерде жазылып турат. До такого-то число депчи. Базадан текшерткенде ошол число чыгыш керек. Ошол узарткан күндөн канча, мисалы 6 ай, 9 ай ошондой болуп чыгыш керек да. Эми аргимдик караганда 5 ай деп болупчу. Десем ал эже көрүнбөйт деп атат да. Анан мен айтып калдым да, мага бир любой акыркы бир 10 күн мурун жазаткан любой бир миграционка данный жибериңиз, мен текшертип берейин дегенде эле ошондон башталды да. Мага уже ташрыйгы мындай өтө атака башталды. Ишан ал эженин эмелери көп экен, колдоочуларычы. Баягы түшүнбөйт да, бирок баары эле тиги эжеге тартып элечи. Бул наоборот, ал эже да кооз сүйлөп, мен кыргыз элине жардам берип атам, аны муну тияк бияк деп өтө мындай ишендирген да элдичи. Анан мага жиберди печать, миграционка өзүнүкүн жиберип коюптур. Ал базада бар да, конечно, башка адрес, тем более и то бир 2-3 ай мурун кылынган да. Мен айттым, эже бул болбойт, мага 10 күн мурунку, азыркы сиз кылгандардан десем, жок, мен жибере албайм. Анонимно бирөөнүн документин жибере албайм дегенден кийин уже мага личкадан чыга башташты адамдар. Уже сомнение боло башташты да. Уже аңгыча болбой эле личкага чыгып,
бирөө экөө чыгып баштады, анан мен да жазатайын деп аттым эле, кандай болот деп бир 10 чакты адам чыкты да, баарын стоп койдум. Кое тургула эжекелер, алданып калбагыла, могу что-то подозрительный болуп атат дегенче эле уже мына бул бала группага кошулуп калды. Ошо алданган балалардын бирөөсү биякта отурат. Тоже канча сом берген? 13 4,5 миң берген да. 4,5 берген. 4,5 трудовойго эмеге 13 печатка. Анан бул баланын миграциясын бул капарып текшерсе базадан чыкпай атат да, жок болот. Бирок буга окшогон балдардан көп экен, туурабы? Канча болот? Короче, бул мындай болуп атат да, бул базадан текшертет. Бул өзү эле для себячи Мен өзүмө просто бүгүн интерес кылып текшертип көрөйүнчү, өзү бир 20 күн болуп калды да, эмени печатты алганымачы миграционныйдан. Анан бүгүн бир нормальный достойный бала бар, эми постоянно ошо текшерип, мен ага өткөндө печат бастырып бере аласыңбы, проблема болуп атат десем, жок, мен да андай азыр вообще бастырбай атам деди. Бирок ал туура чынын эле айтты да, по-моему мен ошентип иши ойлодум да. Сен оюң боюнча канча балада алданды дейсиң, мисалы, ошол группадан? Көп. Жок, азыр эми башталышын толук санын билбейм, но бирок дагы деле берип атпайбы азыр элдер? Ишенип атпайбы азыр баарына? Жок, макул дедим, мейли болуптур, бул 13 миңди берейин. Ладно. Ал акчаны ала албай эле ардемге кылып атасыңбы деп ойлоп аткан болушу мүмкүн, но бирок мага акча, ладно, мен бербей эле кой дедим агачы акчаны. Просто мен ошо 13 миңди бердимби, мен аякта бул жакта көбүрөөк жүрүп, эми таза документ менен көбүрөөк иштеп алайын деген ой максат эле да эми ал. Бирок действительно буяктарга барсам эч жерге бара эме албай кой деп принимать этпей коюшту. Ошого мындай ага ишенип мен деле бердим да, действительно. Мага ошого ишенгендер канча аякта. Дагы деле. Мекенистер сөзүн кыскасы мындай да, бүгүн болот 20 ноябрь. Муну да 2-3 күн изилдөө кылабыз. Видеону алыстабагыла, муну аягына чейин чыгабыз. Анан жанагы кыргыз эжебиз Назира ошол печат кылып бергендерге бирдеке деп жазса эле коркута берет экен, сени депорт салам, тигинтип салам, мынтип салам депчи. Коркутуп алыптыр да, Мени лично коркутту. Сени коркутту. Короче, жана мен угрожать этип атпаймынбы? Ошондо мындай болгондо, бул эже мага айтып атты да, сен Капаров эмне күйүп атасың, кыларга ишиң жокпу депчи. Надо будет гарантия берейин, депорт кылдырганга кудурет жетет дейт. А мен айттым, а сиз неге переживать этип атасыз? Мен кыргыздарга эртең проблема болбосун эле дегеним. Депорт кылдырам давай дедим. Ошо менен мен Назира удалилась. Мен удалить этип таштады уже группаданчы, потому что бул жерден жанагы Азамат деген баланын уже базасы чыкпай уже группага салган момент болуп атат да. Ошол моменттен кийин уже все, мени удалил группадан, потом Азаматты удалил. То есть базасы чыкпаган адамдын баарын уже группадан бир-бирден уже удалить этип баштаган. Эң биринчиси мен кеткем, мына ушул доказательство. Болду да, берсиң жана айткан толуктап. Ошол жана печаттын калп чын экенин билиш үчүн мен айттым группагачы. Печать жибергиле. Өзүңөр барып чуркаган любой адам жибергилечи дедим. Амина аркылуу печать койдурган десем, мага личкага бир эже чыкты дагы, паспортун, миграционкасын, печатин полный жиберди. Ушуну мен өзүм барып койдургам дедим. Айттым эжегечи, эже, если умоскун сиздикин текшертебиз, базадан чыкса, значит бул баланыкы действительно чыккан жок да. Ал эже болсо, Назира эже, документ кылган эже, ал айтып атат, ал көрүнбөйт деп атат кылган да. Ал калп да, көрдүңбү? Мына бул базасы бар печать текшерилгенчи. Мына монтип чыгып калат. Мына 31-ден 2025 до мына могу число 15.09.26. Мына бул так, мына база. Бул жанагы нормальный, жана өзү барып печать койдургандар, легальначы. Мына 31.10.2025 до 15.09.26. Но печать. 31.10.2025 до 15.09.2026. Бул который эме оригинал да. Эми тиги эже кылгандын базасы мына. Жок. Акыркысы мына о эмеде деп жүрөт. 2022-де бул. Көрдүңбү? Жок. Мына могу печать. Эже баскан печать, но уж печать. Бул печать
Печать отдельно, датасы отдельно болуп турганы тоже подозрение берип атат да. Это во-первых. Во-вторых, бул базада жок бул печать. Балашиханкы, ушул жана эже баскан. Типа якобы оригинал деп басып берген. Анан мен текшертсем, ответи келип көрсөттүм муну. Как положено регистрациянын продлен до такого числа деп базадан чыгып атат. А бул баланыкы жок да. Значит, ал жерде көп адам кылдырганда, возможно, көбүнүкү жок, даже полный жок. Акча абага берип атат акчанычы. Менин күйгөнүм, эртеден бери сизге чалып аттым го. Күйгөнүм дагы деле берип атышат адамдар, ошолор токтотуш керек да. Анан эң эле кызыгы мени группадан удалить этип салды ал эжечи. Сен баягы документация боюнча жакшы түшүнөсүң да. Конечно, түшүнөм да мен. Сой бересең баягы өзү Акырында мына мени айтты. Мен даже ишенсең, мен сени депорт кылып койгонго мен кудуретим жетет деди. Мен айттым, эже каяка барайын дедим. Давай депорт кылыңыз десе, мен уже удалить этип салды. И анан группадан мына башка эжелер мага личкага айтты да. Группа уже ызы болуп кетти. Тиги баланы эмне чыгарып салдың, Капаровду? Вроде ал сени күнөөлөгөн жокко, ал туурасын эле айтып атат го, мындай текшертип алгыла, туугандар эртең проблема болбосун деп, түшүндүңбү, брат? Аны мен деле айттым да аныча. А эмнеге удалить этип салдың аны дедим мен. Ал түшүнөт экен. Мен го ладно түшүнбөйт экенмин документ жагын. Ал түшүнүп туруп мен сага чынын эле айтып атпайбы десем, ошого суроого жооп келген жок. Ал мага личкага эже скриншот кылып голосовойлор жиберип атты да, бир эжекечи. Мен анын атын айтпайм, конечно. Бүт ошо тиги мени айтып атышыптыр да, бул баланы эмнеге чыгарып салгандын. Ошондон кийин уже элдин уже ишенич да кетип баштады да. Эмне эчтеке деп туруп, эчтеке деп эле. Эми ал эжеге көп унчук албайт. Ал ушундай коркутуп алганбы, ушундай өтө акылдуу, өтө умный, Психологический атака кылат. психологический. Анан мен азыр эртең ушул видео эртең уланат да. Азыр ушу менен токтотобуз, просто ушу бала болуп жолугуп калдык. Достоверный информация бар үчүн тартып алалы дедик. Эртең ошол жерге бастырган дагы бир эжекенин эмесин текшертебиз. Что бир адамдыкы жетишпесе да эки адамдыкын уверенный кылып турупчу. Анан ошол эженин жолугуп, эми кандай способ менен болсо да ошол жолугуп, менин максатым ошол эженин бетин чыгаруу да. Эркекчечи. Бетин чыгаруу. Негизи ладно болуптур, жасасын эманычы печаттарды, бирок эми ошол чындык менен да негизи, ал фальшивыйды любой адам эле жасап берип коет да. Печатты өзү 1000 эле сом турат негизичи, сатып алып кылсаң. Ошо да. Көрөсүң үйдөн. Тагы болуп тур да, короче. Жалаң карапайым эжелер көбүнчө группадачы, байкелер эжелерде бүт ошонун сөзүн сүйлөп атышат да. Анткени азыр алар билбейт да, алар чындыктычы. Алар ошо эженин айткандарына уже кулагына сиңип ишенип калган да. А мен күйүп атканым бул жерден дагы деле токтобой барып атышат ошогочу. Дагы мага жакшы көп адам жазды да. Удалить этип салгандан кийин группаданчы, сен билет экенсиң ушу кандай тигүүсү, мен баарын барбагыла деп атам да. Вообще барбагыла, кое тургула дедим. Анда жана результат чыга элек болчу да. Базанычы. Эртең дагы бир эженикин мага жиберди документинчи, ошону эртең результатын чыгарабыз. Анан тиги эженин өзүнө Назира деген, ал эми мен билип турам жолукпайт. Ага билбейм кандай бир эми айласын табабыз да, жолугуп бетин тартып ошо элге чыгарууда менин максатымчы, бетине доказать этип берүү мына депчи. А бүгүн бул баланы мына чакырыптыр. Кел ишенбесең метрого кирип, любой ППСнике барып өзү текшертиребиз деп. Бул давай деп барат. Бул барса кайра отказ берет, Короче, мен бардым, 1 саат 20 мүнөттө бардым. Негизи 2 саатта жетип барамын, по пути адам алып десем, ал жок 40 мүнөттө келип кал деди. 40-45 мүнөттө деди. Бирок мен ладно дедим, 1 саат араң пробка менен жетип бардым, 1 саат 20 мүнөттө. Анан барсам эле өзүнүн проблемасын айтып баштадым, мондай болду депчи. Анан кое тур дедим, мен сага печат жөнүндө келдим дедим. Давай мен печатымды решать этели. Ладно, кеттик эмеге МВДга барайлы дедим. Бүтүрөйлү. Мага только ушу доказательство печат эмеде базада барбы, жокпу? Ошону билип бер. Мен ошол эле максатым дедим. Аны ал айтты баштады, мурдакы регистрацияларың жок болсо, сени кармап кетет азыр депчи. Уже коркутуп атат, көрдүңбү? Уже повод чыдып атат. Сени кармап кетсе, мен азыр сага жооп бербеймин деди. Бул мындай да, сөздүн кыскасын айтканда, Москвадагы туугандар азыр регистрация жоюлуп, печать менен амина болуп калды дегенден кийинчи,
элдер түшүнүгүчү мындай башка жакта болуп атат да, ал жанагы печать кадимки эле мурдагы эле регистрация да, мурда базага кирчү эле го, ошол эле база кадимки элечи. Печать дагы азыр ошону эле кадимки эле базадан текшерсең, мисалы бул дагы эчтеке эмес, братан. Эртең жаңы жылга жакын рейд башталат го. Вот ошондо чумолор чыгат да. Азыр пока текшербей эле өзүң билесиң. Например, текшерсе мен эгер ушунча даражага алып бардыбы, мен деле барып коерм да, например, айтам мен ушундай кызга жасатканмын. Жок, жатканда сени наказание кылат. Жок, бул мындай да, ал жагы уже экинчи маселе, брат. Ал жагы экинчи маселе. Муну ошон үчүн айтып атпаймынбы, буга башкача подход кылыш керек. Муну эжени коркутуп, алындай нерселер өтпөйт тиги эжеге. Вообще өтпөйт. Муну лучше эң эле жакшы варианты бетин тартып элге чыгаруу, Чтоб барбаган болуш и максимально акчасын кайтарттырып берүү элдергечи. Бирок менин оюм боюнча вряд ли кайтарат акчасынчы. Мен кайтарбайт деп эле ишенип турам да. Жолдошу дагы бул жөнүндө курста, бул жөнүндө сага жолдош алтышып берген, но баланын чектери полный бар, акча которгончу. Мунун баарын биз сактап коебуз полный. Если ошончолук калпы барсак, эже негизи мунун түбү жаман болот да, өзүңүз да кирип кетесиз да кача, кирген жериңизгечи. Ошон үчүн видеону айна чейин көрүңүздөр. Териштирүү башталат. Ошо. Так, мекендештер, бүгүн 21 ноябрь, экинчи күн. Экинчи күн дагы биз уже дагы бир эмени тапшык. Компромат. Потерпевший. Ошол. Атың Ысбек экен. Салам алейкум, Ысбек. Алейкум ассалам. Бул дагы миграционный печать койдуруп, тоже алданып фальшивый болуп калган, базадан чыкпайт. Тиги Назир эжебиз муну группадан чыгарып, блогго тыгып таштаган. Бул уже акча берип койгон. Канча сомдон? Айтып берчи өзүң эле. Баштан баштап айтып берсең эмне болгон? Баштан баштап биз эмеге миграционканын срогу өтө элек эле. Анан келинчегим ушу группага кошулуп калган экен. Келинчегим группага кошулуп калган экен эле, биз чалдык. Чалсак срогу бар. Бирок бир күн өткөндөн кийин запись бар. Ошого эме кылсак болобу десек, жок болбойт деди. Силерди Кыргызстанга кеткиле дейт деди. Анан кийин эмне кылабыз десек, мен басып берем деди. Канчага басып бересиз десек, экөөбүздүкүн 30 миңге деди. Анан кийин эки адамдыкы деп, анан 25 миң рубльге бастырдык. Акчаны наличке бердиң беле же котордуң беле? Акчаны наличке алып барып берген келинчегим, документтерди полный алып барып берген, трудовой договорлору, экөөбүздүкү тең трудовой договорлорубуз менен алып барып берген. Анан азыркы моментте эмне болуп атат ошондо? Кандай связга чыгып атабы? Азыр жок, связга чыкпай атат. Документтерди алып келдик. Документтерди алып келген күнү келинчегим реестрге түштү. Реестрге түштү эле, Назира эжеге чалсам, албады, группага жаз деди. Личкасына жазсам, ошо мен голосторум группага таштаптыр. Анан ансыз келгенсип, келинчегимдин документтери жок болуп атат. Сахарованын баягы документтери, Заключениясы кагаздар. Анан ал электе кимде да? анда Жок, эжеде. ал мунун келинчегинки вообще жок болуп атат. Дайынсыз болуп атат. Меники бар, келинчегимге жок болуп атат. Анда ошол эле жоготту да. Бул группадан именно ушул келинчеги сүйлөп, документ жок деп аткандан, анан мен ошол жерден аралашып атпаймынбы бул группагачы. Ошол моментте мен уже тиги эжеден сомнение болуп баштадым да. Анткени мунун келинчеги группага жазып атты. Ал жерден бул эч кимдин сөзүн личкадан кабыл албайт да, только группага дейт да. По делу документтер боюнча. Анан эже мен жолдошумдун документи менен кошо калып калган сизде десек, тиги жок экен. Жок дейт. Мунун келинчеги ызылдап да, ошо менен эле калган десе, жок деп ошентип, короче, ызычы болуп, бул баланын документи эле менде депчи. Анан мунун келинчегисинин айтуусу боюнча, келинчегин блокировкага тыгып салган. Муну да блокировкага тыгып салган. То есть азыр не только ал акчаны алып печать басып берди, эми печать жана фальшивый печатьчи. Еще булардын документтерин бербей атпайбы азыр? Менин документим дагы азыр ошондо. Бул бала ошол келинчеги ызылдап аткандан кийин мен келинчегине личкасына чыгып жазгам. Чоң кыз, печать басып берди беле сага десем, ооба деди. Документиңди жибер, мен текшерейин базадан депчи. Потому что бул фальшивый болуп калышы мүмкүн, ушундай болуп атат деп. Десек, бирок мунун келинчеги баягы коркту, эмне болду, жиберген жок. Бүгүн жолдошунун номерин алып, мен өзүнө связга чыгып, паспортуңду жибер дедим мен. Жиберди.
И мен базадан бүгүн текшертип мына азыр өзүнө көрсөттүм. Мунуку да жок, кечээки баланыкы да жок, дагы бир эженики бар, аныкы да жок. Анан бул жерде мындай болот да, көбү кайра коркуп артка качып Ал атышат эже да. өзү депорт кылып салам, тигип салам деп коркутуп турбайбы? Коркутат экен да, аябайчы. Анан биз баягы бечара кыргыздар, караң адамдар коркуп эле баягы кайра сүйлөп албай элечи. Мени кайра блокировка кылып ал эжелер. Ошо да. Чыгып алып. Бул жерде мындай болот да мекенештер. Негизи мисалы бул Кеша Капаровдун документи зынт, эч кандай эмеси жок, минусу жок да. Бул өзү күйүп атат элдергечи, мындай ушу жардам берип коеюн депчи. Бирок ушул эжени биз дагы тартабыз. Бул экинчи күн болуп атпайбы? Негизи биз кече баштаганбыз. Экинчи күн бул видеода канчага сулат, ой блядь. Бул видео канчага сулат ким билет? Бирок ушул видеону аянтча көрүңүздөр. Бул теманын аягын биз өзүбүз жабабыз. Эжени ары же бери кылабыз да. Бул эме да азыр айта кетчү нерсе. Бул эже уже бул нерседен кичине баягы шек санап уже Акырындык менен жуктап мына аза кечээки баланы группадан бүгүн удалить этиптир. Мунун келинчегин да бүгүн удалить этиптир. Мени удалить эткен. Уже баягы группасында баягы негатив жазып, мен анткени баягы элдер печатыңарды текшергиле деп айтып калганын анча мынча угуп калгам да. Ошол боюнча суроо берген адамдардын баарын группадан удалить этип атыптыр да. Уже негативдин баарынчы. Өзүнө ал жердеги адамдарды баягы башын айлантып алганбы, эмне эле, тим эле бүт баары доверияга киргизип алган да. Ушунчалык кооз, ушунчалык неме сүйлөйт. Биз эми баягы буюрса бүгүн уже 21, эртең бүрсү күнү дагы барып уже өзүн тартканга аракет кылабыз биз. Биздин максат азыр главный мунун лицосун тартыш керек болуп атат. Анткени видеону биз мондай эле чыгарып койсок, Анткени биз план түзүп атабыз ужечи, кандай кылыш керек, эмне кылып кармаш керек, кандай кылып эме кылабыз, ушто акчаны өндүрүш керек болот да. Акчаны ал жерде биз менин жеке орточо эсебим менен эсептегенде күнүнө бер жагы 100 000, болбосо бир 200-300 000 уруп атат да. Анткени күнүнө 5 деген 10 адамдар барат. Алгачы ал адамгачы акчаларын ме деп эле берип атат да. Ушундай биздин эл ушунча караңгы, кайдыгер өзүнүн документте бир текшерип коеюн, бир эметип коеюн дебейт да. Бүт баары эле коркуп эле. Мисалы мына бул бала алдап койгон. Сен бир күн өтүп кетсе, сени депорт кылып салат, андан көрө мен коюп берейин дечи. На самом деле бул бара берсе эчтеке болмок эмес. Вообще эчтеке болмок эмес да. Бул барганда айтмак. МВД баардык МВД билип турат. Бүт жерде очерет, мисалычы. 10 күн өтүп, 1 ай өтүп барып деле койдургандар болуп атат да, мисалычы. Миграционка менен келгенден 3 айдын ичинде койдуруш керек негизи. 3 айдан өтүп 4 ай, 5 айда деле барып койдургандар бар. Азыр Инстаграмда, социальный сеттерде бүт баарында печать коюп беребиз, деп. Вообще эч кимге ишенбей эле мекенештер алдап кеткендер көп болуп атат. Ошо документтериңерди чогултуп алып эле өзүңөр эле барышыңар керек, живой очередке туруп. Ушундай болуп турабы? Дагы бир эме. Дагы деле элдер билбей атат. Бул печать деген кадимки эле мурдагыдай эле регистрация базадан чыгат, числосу менен базадан чыгат. Биз эми аны бизде полный документ бар. Жөн эле мындай оос менен сүйлөп аткан жокпуз. Бүт базада бар печать кандай болот, базада жок кандай болот, разницаларын полный. Мен эми эртең ошонун баарын кагазга чыгарам да, бир кагазгачы, файлга кылып даярдайм, полный болупчу. Анткени бул эже азыр өтө чоң, өтө көп адамдарды алдап атат да. Өтө көп адамдарды алдап атат да. Бул эже даже возможно биз сүйлөшүп, биз менен баягындай сүйлөшүп, мындай проблемасы если чечилбей турган болсо, бул эже если заявление жазылып, менттерге бериле турган болсо, бул эже кезилип кетет. Уголовный да бунукучу. Конечно, уголовный. Печати мына разницасын жаңы эле биз салыштырып атыкпы. Бул эженики жаңы эле сатып алып, өзү жазып алган печать да, оригинал печать эмес. Ал көрүнүп турат. Биз кыргызчылык кылып, биринчи вариантты ошол если көнсө, ошол алган акчалар элге бериш керек. Анткени группасы бар. Ким койдурган, ошол жака сүйлөп чыгарыш керек. Мага ким печать койдурган, келип акчаңарды алгыла. Анан элден кечирим сураш керек. Возможно, биз ошодо если ошондой кылса, бул эженин мындай уступкага барып, ушундай бир шанс болот да. Болбосо мындай адамдарды вообще даже мындай коркпой эле сразу алып барып туруп эле заявление жазып туруп кестирип салыш керек да. Мунун иши бул жерде күйөөсү ушул нерсеге да күйөөсү курста экен. Анткени мунун келинчегин барганда, документти алып кеткени баргандабы же акчасын бергени баргандабы метрого чейин күйөөсү машина менен таштап койгон экен. Күйөөсү
тиги жана кечээки балада айтпадыбы күйөөсү алып чыгып берген депчи. Короче бул эме да семейный бизнес да. Ошо менен сөздү көбөйтпөйлү, так что да калды да. Көрө бересиздер. Түрдүрбөгүлө аяк кызыктуу болот. Мекендештер, бүгүн 3-күн. Уже 3 күндөн бери жүрөбүз. Азыр ошол Найзиранын үйүнө бартабыз. Азыр бияктан Кеша бар, Капаров, бияктан бир байкебиз бар, ошо алданган. Анан дагы бир бала кетат метро менен. Ошо балага Найзира документтериңди берем дептир да. Азыр барып туруп ошо аялды кармаганга айтып калабыз. Метродан жолуңузда Кармап сүйлөшүп, мындай кыргызчачы. Болбосо анда башка чара көрөбүз. Так что алдыга экранды өчүрбөй көрүп тургула. Бир балабыз турат тиякта күтүп. Документин алып чыгып берем дейт азырчы. Документин алып чыкса азыр кармайбыз. Başladık kardeşim. Aynen bizdeki daha var. Korkutadık kardeşim. Balam yalnız kızım yalnız. Karışa piyasını çıkartmış. Telefon çalıp olmayacak kızım yalnız. Gereği yok anda niye olmasın? Süleşiyorsun da. Neni süleşiyorsun? Siz niye katacağız? Men balam yalnız. Bana eştiken gereği yok. Tartma. Niye tartı otasın sen? Жақсы жооп берип каласың ошо кылган үчүн. Сонун жооп бересиң. Эмне деп алдым? Эмне деп алдым? Кайсы документ? Эже, сиз азыр Эже. отасында коңуз, сенесизби эжеке? Силер келип эле мени коркутуп эле кимсиңер силер? Бизде факты бар да. Кана факты мен кимден алдым, кимден Менде бар бердим да. мен? Менде бар да. Кана? Үчөөбүздө тең бар. Кана көрсөтпөсөм эмне? Үйдө кылган үчүн. Сонун жооп Чо бересиң. зачем анда элди алдайсыз эжеке айтсаңыз? Эмне Подделка деп кылыпчы. алдадым? Подделка документ. А жооп Кайсы бересиз. документ? Эже, сиз азыр от менен ойноп атасыз да коңуз, сенесизби эжеке? Силер келип эле мени коркутуп эле Мен коркуп эле, кимсиңер бизде силер? факты бар да. Кана факты мен кимден алдым, кимден бердим? Менде бар да. Менде бар да. Кана? Үчөөбүздө тең бар.
Кана көрсөтпөйсүңөр эмне? Турам го. Үйдө Көрсөтчү. балам жалгыз. мынукун дагы жасап бер насып печать. Брат. Балам жалгыз. Мынукун дагы жасап бер насып печать. Кепкаңыз көтөрүңүз кичине. Ошон үчүн айтпаймынбы, же сүйлөшөлү. Кыргызча. Же анда башка жол менен сүйлөшөлү. Чалбай деп атам. Алда чалып атканым үчүн балам барапчы. Сен эмне болуп атасың? Брат, документин кайшыбы? Эмне нежный сүйлөп атасың? Мына тас айтпайсыңбы? Документтин каршы. Сиз кайга кетип атасыз? Видео чакырсаң жатыр милиция. Кандайсыздар, алдыда видеону көрдүңүздөр, эмне болгонун. Эми азыр айтып беребиз. Кеша өзүң айтып берчи, эмне болгонун. Ассаламу алейкум. Короче, биз тиги эжеге барып жолуктук. Эми жолуктук дегенде кандай? Бизде башка вариант болбоду, ушундай барып туруп акырын кармаш керек болду да. Бияктагы бала документин алганы барган, и ошонун аркасы менен барып кармаганга туура келди да. Антпесе жолукпайт эле ал эжечи. Эми азыр барып биз чынын айтканда ал жерден разговор короткий болуп калды. Анткени ал эже актриса болуп, балам ооруп атат үйдө, жалгызмын деп баягы эметти. Анан биз теңелген жокпуз, до конца болгон жок, бирок видео тартып кеттик да. Анан азыр сразу эле ошол замат уже ал эже группага өзүн уже защитага алып коргоп баштады. Мени келип 5 бала минтип кетти, вымогать этти, коркутту деп аябай мындай калп сөздөр сүйлөп, өзүн защитага алып, группадан удалить этип салган балдарды кайра кошуп, булардын типа жүзүнө ачымыш болупчу. Бул жерден братан эл бир нерсени түшүнбөй жатат да. Баягы кыргыз эли аябай ишенчек эмеспи? Ошон үчүн деле жанагы Кыргызстандан компаниялар акчаларын алып оңой эле алдап коет го. Бул жерде эле ошондой болуп атат да. Ооба, эми өтө чоң эмес акча, бирок эл түшүнбөй жатат да. Мен элге айтып аттым, ошол койдурган адамдар только ошол эжеге документ жасаткан адамдарга эле тиешелүү булчу. Өзүңөрдүн документиңерди бир жолу бир базага салып туруп эле текшертип алсаңар, анан ишенесиңер деп атам да. Азыр группадан алар мени жаман көрүп атышат кайрачы. Бул жерде бир эле акча эмес да, например, уже биздин документибиз брак да, мындайча айткандачы. Бир жолубуз бар, кетишибиз керек болду. Булардын акчасын алган аз келгенси мындай болуп атат да. Бул миграционканын аркасына подделка печать уруп салды да тиги эжечи. Эми эртең булар МВДга барса, мисалы печать койдурабыз, жанагы печать көрүнүп турат да, дагы подделка экеничи. Булардын уже башка жол менен чыгып Кыргызстанга чыгып кайра кетип, эми ошонун баары эле акча да. Жөн эле буларды мына 2 бара кылып атат да. Акчасын алып эле тим болбостон 2 бара кылып атат да. Эми бул жерден мындай болот да, бул максатты түшүнбөй жатышат элдер. Биз бирдеке мындай алардан акча өндүрүп же андай кылары деген ой жок. Даже бул балдар делечи мындай. Бул балдардын деле биздин общий максатыбыз мындан ар жагы страдать этпесин деп атабыз да. Элдер билсин. Вообще не только бул Назира эже, андан бөлөк любой адамга документ жасатканда өтө этияттык менен, өтө бир ооба, эми кээде баягы придется мындай ушундай через тааныш кылдырткангачы, эми анын баары эле ошо таза кыла бербейт да. Ошон үчүн өзүңөр сак болгула деген максатта ушуну чыгаралы дегенбиз. Бирок бул эжеге мен таң бердим, өтө бир кандай десем, өтө куу экен да. Серьезно, жаман куу адам экен. Бул любой адамды алдайт. Бул эже адамдарга психический атака кылып экен да. Мен тиңдей кылып коем, мен мындай кылып коем депчи. Азыр өзүңүз көрдүңүздөр да, биз барганда дагы өзү качып кирип кетти да. Буга биз эч кандай вымогательстволгон жокпуз. Өзүңүз көрдүңүздөр, өзү басып кетти ар жаккачы, качып кетти да. Анан азыр камерадан мен бүт алып чыгам, мен азыр отрядтарды чакырам дейт. Чакыр дедик, чакыр. Анткени подъездерде камерада бүт голосовойлор жазылат да. Камерада тартылат да, голосовой жазылат. Что, бирок ал чакыра албайт эч кимди кылбайт да. Ошон үчүн мекендештер эч кимге ишенбей эле через кылдырсаңар болот да. Эми документ туткан азыр кандай вариант калды ошондо? Өзүңөр эле барып очередь алып туруп, өзүңөр эле бүтүрүлүчү. Жок, братан, бар эми бул мурдатан болуп келген через бирөөчү эми таза кылгандар бар. Анан могу слишком да эмчи. Бул эженин пачкалап группалардан көрүп калганбыз да, миграционкаларды койдук. Эмне деген акчаны уруп атат да. Эми Кудайдан коркпойбу дейм да. Кичинекей эле баласы бар экен, ушунда арам окка бирөөнүн кайгысынын үстүнөн акча жасап
пайда көрүп ушул кандай дейм да, так түшүнбөй койдум. Анан бул эженин жолдошу бар экен. Жолдошу менен биз жолугуп алсак жакшы болмок негизичи. Эркекче баягы эркек менен эркек, баягы аял киши менен да айтышып жанагы жерден тоже некрасиво болуп калат экен да. Күйөөсүнө да жолуга албадык. Сөздүн кыскасычы. Азыр биз мындай кылабыз. Ал бул эжени 2-3 күн күтөбүз. Бул 2 күндөн кийин кайра өзү жалдырап бул балдарга чалат. Если жалдырап башка балдардын дагы акчаларын кайтарып берсе, видео чыкпайт. А если значит бул видео чыктыбы, значит эч ким акчасын кайтарган жок. Бетин көрдүңөр. Так что өзүңөр Бул дагы деле актанып атпайбы? Эме меники таза депчи, аркам таза депчи. Биз базадан текшердик чынбы? Компьютерден текшерип чыгарттык. Жок. По факту да печать, таза печаттын базасы кандай болот? Подделканыкы кандай болот? Бүт чыгардык да, полныйчы. Ошону көрүп дагы группага таштап койдум аны. аны көрүп дагы иши эметип атпайбы? Сөздү бурат экен да. Азыр сени кайра удалить этип салды группадан, айтып туруп кайра удалить этип салды да. Эми муну ойлойм мен, максимально ушул видео чыкса, максимально прям максимально таратыш керек. Полный группа Москвада. ушул эме боюнча биз 3 күндөн бери жүрөбүз. 3 күн болду. 3-үчү күн да. Айтып кеткендей эле. Ооба, 3-үчү Айына күн. чыктык, Кудайым буйруса. Ошол анда. Аман болго. Жигиттерге да рахмат, баягы коркпой, баягы. Буларды деле түшүнсө болот баягы. Бир жагынан аябай, бир жагынан убакыт кетип атат, жумуштан калып атат. Бир жагынан баягы тоже баягы акчага күйүп атат да булар делечи. Жөн жерден күйүп атышат да. Акчага аны иштеп таба алабыз. Эми биздики бир вариант только кетиш керек да. Башка эч жака бара албайбыз. Азыр менттер кармап жанагыны базадан текшерген болсо, уже документ туура эмес. Ушу бирөөнүн тагдырына балта чагып атат да ушул адамдарчы. Мисалы азыр булар эми эмне кылат эми? Документин бузуп салды. Булар эми чыгып кетиш керек, же болбосо билбейм эмне кылыш керек. Мындай адамдар канча деп кой. Толтура да ошонун баарын карабайсың эми. Бул жеңил акчанын аркасынан эле монча адам бул үчүн бул жашоодо да жооп берет. Тиги жашоодо да жестко жооп берет да. Бул өтө жаман. Бирөөнүн акысына кирип, бирөөнүн мээнетин жеп, монтип бирөөнүн кайгысынын үстүнөн акча жасап, сиз кечирилбегенсиз, күнөөгө батып атасыз да. Сиз тем более балаңыз бар экен, семейный аял экенсиз, мындай болбойт да. Мен ошо башка сөзүм жок, братан. Мекендештер, Назир эжени 3 күн күттүк. Связга чыккан жок. Калганын кеше толуктап койсун. Ошол 3 күн күттүк. 3 күн ичинде биз бул видеону чыгарбай турдук. Может сүйлөшүп, баягындай өзү ара чечип алабызбы деген максатта, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Жанагы наоборот, бул эже кайра өзүн актап болушунча. Бизде полный голосовойлор бар, анын баарын эми видеого салганда видео и так эле түшүнүктүү. Бүгүн бир 3 адам акчасын барып кайтарып алыптыр. Ошо мен айткандан кийин жана группадан ызылдап документтериңерди текшергиле, печать бастыргандар дегенден кийин 3 адам барып текшерип, Назир эжеден акчасын алыптыр. Бирок алар өздөрүн айтпай атышат, бирок менде информация бар да. Значит, уже алып атат да адамдар. Так что баарыңар регистрация, печатыңардын баарын текшерткиле. Бул эже баягы өзүнүн күнөөсүн сезгендин ордуна кайра баарыбызга жала жаап, группага биз тартып кеткен күнү эле 1 саат, 2 саат ичинде уже группага бул шантаж жарыялаган. Типа бул балдар келип менин алтын цепочкамды жулуп кетти. 4-5 келип мени зордуктайын дешти депчи, бирок видеодон көрсөңөр баарыңарга түшүнүктүү болот. Ал эжени зордуктагандай биз өзү кетип калдыбы? Келесо эмеспиз. Анткени элдер деле басып жүрдү, подъездде камералар бар мисалычы. Эми бул шантаж да. Андан кийин эртеси кайра мен жөн эле жиним менен айтып койгом, цепочка алган эмес, цепочкам жок болчу. Анткени видеодо көрүнүп турбайбы, цепочкасы жок эле чыккан. Милицияларга чалдым деп шантаж жасаган, заявление жаздым деп. Кайра эртеси жанагы биз менен кошо барган бир балага айткан, заявление жазам деп. Группага да айткан элдерге, мындай өзүн жертва кылып, мен ушу балдарды аябай атам, кыргызчылык кылып заявление жазайынбы же жазбай эле коеюн депчи. Бул болсо ага чейин жаздым деп койгон. На самом деле биз ошо заявление жазса экен деп күтүп аттык да. Жакшы болмок да, наоборот, ал жазганда уже биз по факту бүт коюп бермекпиз. Болгону бул эми өзүн актайын деди болушунча, бирок
по факту чыгарып бердик. Дагы да ишенбегендер ошо регистрация миграционкаларыңарды текшертип алсаңар, ошондо өзүңөр 100% ишенесиңер. Муну менен эмнени айтабыз туугандар? Москвада мындай адамдар көп. Бирөөнүн акысына кирип, алдап, алдамчы жолдор менен. Мен баарын дебейм эми, может бардыр эми таза жасап жардам бергендер, но мындай адамдар өтө көп болот. Мындай жабыркагандар аябай эле көп. Ушул видеону максимально болгон группаларга таратып коелу, чтобы бул эжени көрүп, чтобы башка адамдар страдать этип, баягындай алданып калбасын да. Ошол эле негизи көбүндө суроо болушу мүмкүн эми баягы результат кандай болду депчи. Результат ушул баягы видеону эле чыгарып, максимально элдерге таратып, печать бастыргандар ошо акчаларын кайтарып алса, и дальше барбашса. Биз негизи заявление жазайын деп болушунча эле эметтик, анан болгону баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Таш менен урганда аш менен ур дегендей эле биз дагы советтештик анча мынча адамдар менен, анан көпчүлүгү ошо алыс жерде жүргөн баарыбыз тең мусапырбыз. Эми өзүнүн может катасын түшүнүп бир эсине келер, Кудайга эле коелу, биягына эми заявление жазып, тем более кичинекей баласы бар экен деп айтканына байланыштуу биз заявленияны жазбай эле коелу деп чечтик. И жанагы потерпевшийлер, ошондон эмелер, алдангандар, особенно жана биз менен балган балдар, келинчеги бар, ошолор тоже алар дагы ошо жазбай эле коелу, Кудайга койдук, Кудай өз жазасын берет деп ошого токтолдук да. Болбосо лично мен өзүм оюма койгондо мен жазат элем, до конца барат элем да.